Пайғамбарыбыз хадисте келеді. Қайсы бір адам өзін төмен сезсе, Алла Тағаланы көтереді дейді. Кім өзін бой көтерсе, Алла Тағаланың даражасын түсіреді дейді. Жөнекөйлік мұсылманды қоғыз қылады. Себеп бұл пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи сыфаттарынан. Абдул-Қадир Жилани рахмахулла бір жолы өзінің оқушылары менен көшеде кетіп атса, бір шарап ішіп мас болып қалған киши жылчықта жатқан. Ошоны қарап тұрып, Абдул-Қадир Жилани рахмахулла бір сөз сөйледі болған. Бұл адамның жатышын қара. Болды. Қысқа эле, көп тержемес емес. Ошондо тиги башын көтөрүп туруп, "Ия Абдул-Қадир, Алла қадырбы?" dedi. Allah ооба dedi. Экинчи жолу, "Ия Абдул-Қадир, Алла қадырбы?" dedi. Абдул-Қадир жана ооба dedi. Үчүнчүсү дагы сөздү кайталады. "Ия Абдул-Қадир, Алла қадырбы?" дегенде ооба деп туруп, Абдул-Қадир рахмахулла ыйлап жиберди дейді. Окуучулар таң калды, түшүнбөдү сөздү, бирок таң калышты. Абдул-Қадир Жилани рахмахулла бир аз ыйлап алгандан кийин бул кишини жуундуруп тазалап мен алмак келе деп туруп, анан басып кетти. Окуучулар сурады: "Ия устаз, бир шарап ичкен адамдын сөзүнө ушунча таасир алдыңызбы? Жана бул эмне dedi. Ал биринчиси айткан максаты dedi. "Ey Абдул-Қадир, Алла кадырбы?" деп сураганы дейт. "Алла Таала менин күнөөмдү кечирип жүрүшү кадырбы?" деп сурады дейт. "Мен ооба дедим" дейт. Экинчиси сурады дейт. Айтты дейт: "Ey Абдул-Қадир, Алла Таала менин даражамды сеники жеткизип койгон кадырбы?" деп сурады дейт. "Мен ооба дедим" дейт. Үчүнчүсү болсо ал айтты дейт: "Ey Абдул-Қадир, Алла Таала сенин даражаңды менин даражама түшүрүп койгон кадырбы?" дейт. Ошондо дейт, "Мен дейт Алладан коркконумдан дейт, истигфар кылып ыйлап жүрдүм" дейт. Ооба дейт. Алла Таала кимди кааласа кандай өзгөртүп коет? Билиңиз тууган. Алла Таала керек болсо кулду падыша кылып, падышаны кул кылып коет. Бир көз ирмемде миллионерди банкрот кылып коет, банкротту миллионер кылып коет тууган. Биз көз ирмемде. Алла кадыр зат. Бардыгынын колунда, мүлкпүз. Коркуш керек Алладан. Өзүңүз көтөрбөңүз. Туугандар менен жакшы мамиле кылыңыз. Өзгөчө туугандар менен мамиле жакшы болсун. Достор менен мамиле жакшы болсун. Кошна менен мамилеңиз жакшы болсун. Абдурахман Хейри деген бир чоң алым өткөн. Өтө такуа алым болгон. Өтө такуа. Ал жөнүндө көп окуялар келет. Bir yol ketip atsa, oşul ayıldan bir kişi, bir musulman ağa gelip, "Ey şeyh, bugün mena konak olup ketpeysiz" dedi. Al makul dedi. Koşulup bardı, uyuna kirerin degende al kişi aytı dedi. "Keçiresiz ey şeyh, men adaşıp kettim. Bugün konak olup ele koyuңuz, başakın gelingіз" деп koy dedi. Makul деп анан басып кетти дейт. Үйүнө жетейиниз жана аркасынан жетип келип, "Кечиресиз шейх" дейт. "Бүгүн эле конок болуңуз" дейт. Макул деп кайса басып барды. Үйүнө кирейин дегенде кайта сөзүн айтты. "Кечиресиз, мен адашып кеттим. Сиз башкада ойлодум, кете бербейсиз" дейт. Макул деп кайта үйүнө келди дейт. Кайта артынан келди дейт. "Кечиресиз, жүрө бербейсиз бүгүн эле." Макул деп барды. 3 жол, 4 жол, 5 жол кайтарып жиберди. Ошондон кийин аркасынан жетип чурап келип туруп dedi. "Машалла, машалла. Сиз таквада уктум эле" дейт. "Азыр текшердим" дейт. "Чындыгында ушундай өтө сыфаттуу адам экенсиз." Токто" dedi. Абдурахман Хейри айтты, "Токто" dedi. "Сен итте да бар сыфат менен мактоо" dedi дейт. "Итте да кедисин келет, кете берет" dedi дейт. "Ал итте деле бар" dedi дейт. Карасаңызбы жөнөкөйлүгүн. Subhan, бүгүн бизде болсо бир тууган чакырса, телефон менен чакырса, өзү келип чакырбады барбай коет.
тарынып. Бирөө жөнөсү өзү келбеди. Бирөө аркасы өзү сөз айтпады. Жакшылап айтпады. Барсам жумшак тоса болбоду, кучактап тоса болбоду. Ар нерсенин аркасынан тарынып, бир тууган менен араз болуп кетти. Тууган билиңиз. Кайсы бир тууган менен араз боло турган болсо, кайсы мусулман бир мусулман менен араз боло турган болсо, ал сыраттан өтпөйт. Хадистер барды. Өтпөйт сыраттан. Анын амалдары күйүп кетет. Ошон үчүн биз иншалла тоба кылалы. Өзүбүз көтөрбөйлү, жөнөкөйлүү бололу. Мусулмандар менен мамилебиз оңдойлу. Бүткүл ааламдын жаралышына себепчи болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүн кандай жөнөкөй алды? Биз кимбиз? Мусулманды кечиргенди үйрөнөлү. Ага Алла Таала жакшы көрүп ыйман берген болсо, сиз кечирбейсиз, сиз кимсиз анда? Ким кечирсе, кимге зулум кыла турган болсо, Аллага сабыр кылып аны кечире турган болсо, Алла Таала сөз анын үстүнө өсөмдүк кылат. Зулум кылган адам үстүнө өсөмдүк кылып коет, даражасын көтөрүп коет. Биз Алланын алдында көтөрүлөлү. Элдин алдында өзү авторитет кылбайлы. Элдер бизге бейиш бербейт. Элдер бизге кабыр зоңдобойт. Элдер биздин акча зоңдобойт. Алар өздөрү муктаж ага. Бизге ошо зат берет бар нерсени. Ошон үчүн бар нерсени Алла үчүн кылалы. Алла үчүн жөнөкөй бололу. Аллага карап басалы.